Ассаламу алейкум, урматтуу Москва YouTube каналыбыздын катталуучулары. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы замандаштар. Мындан 15-20 күн алдын эжебиз Питерден связга чыккан, иним ДТП болуп калдым. Элден бир жардам сурап чыкканга намыс жол бербей атат депчи. Колдон келишинче аракет кылам кылышка дедиле. Бүгүн ыйлап чалыптыр. Иним карыздан карыз болуп карызга батып кеттим. Чыгат окшоймун депчи. Чыгып элден жардам сурайт окшоймун. Эми машина минген адамдар жакшы түшүнөт. Азыр Москвада бир эле деталы мынча сом болуп кетет да, негизи айткандачы. Ошентип бул эжебиз өзү Питерде үй бүлөсүн багып, кыздарым, балдарым багам деп иштеп жүрүп ушундай иштер болуп калыптыр туугандар. Башында эле айта кетчү нерсе, биздин демөөрчү Эрнис байке кирди чыкты маселелер болуп аткан болсо, кеңири чалсаңыздар болот. Чорнойдан базадан текшерип бериши абсолютно акысыз, мускалардан алдым эле деп кеңири чалыңыздар, байланышыңыздар. Ишеничтүү туугандар. Акырына чейин чогуу болуп туруңуздар. Эже кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Шүгүр, рахмат, өзүңүз жакшысыңар. Жакшы эже. Толук жагдайды мо элдерге айтып бериң, сизди кыргыз эли көрүп атат буйруса мына. Толук жагдай. Сага биринчиден рахмат. Ошо мен байланышкандан бери акыбалымды сурап турасың дайым. Толук жагдай авария болгонума эртең 1 ай болот. Өз күчүм менен бүтүрүп аракет кылам дедим эле. Аябай запчасттары кымбат экен машинанын. Күчүм жетпейт да, жалгыз бой аял ушу кызым менен болгон үчүн дагы колуман эчтеке келбейт экен. Ошо кыргыз эли менен кичине болсо да жардам сурайын дегем. Таксиде иштеп аткам. Ошол убакта эртең менен саат 8:30 авария болдум. Кырсыкка учурадым 17 январь күнү. Ошодон бери машинанын ээси 1 айга арендан токтотуп берген. Машинаны оңдотконумча токтотуп турамын. 1 айдан кийин токтотуп албайм деген. Машинада аял кишиники болгон. Ошого байланыштуу азыр машинанын полный уста ремонту менен 200дөн ашат, кем болбойт деп жатат да. Уста акысы да аябай кымбат сурап жатышат. Машина аябай состояниясы ужасный. Стойкасы да кетип калган, ошого дагы аябай көп акчасы болуп атат. Материал дагы кымбат болуп жатат. Жөн эле пустой эшиктин өзү бирөөсү эле 35 миңден ашып атат да. Ичиндегилер менен алсам, где-то нарак бара 80 миң деп атат. Мен ойлодум эле арзаныраак эле болот деп. Сиз ойлонбоңуз эже, ошо биринчи 1 ай алдын кайрылганыңызда эле биз өзү негизи обращенияны кылышыбыз керек эле да. Антип чөкпөңүз. Эми Москвада 60-70% кыргыздар машина сферасында жүрөбүз. Бир 200дөн болсо дагы, 100дөн болсо дагы топ-топ жардам беребиз колдон келишинче. Өзүңүз кызыңыз менен эле сиз да ошондо аякта. Канча жылдан бери таксиде элеңиз өзү негизи? 1 жыл боло элек, 8 ай, 9 айга жетелек болчу такси кылып аткан. Такси кылган себеби дагы кызым кичине мектепке алып келиш керек, тамагын бериш керек болуп, караган адам жок. 12 сааттап, 10 сааттап официальный ишке кире албадым эле. Өзүм официальный иште иштеп жатып, кызым 2-3 жыл мектепте калып кеткенде предупреждение болгондон улам. Иштен чыкканмын дагы ушул такси жагын выбирать еттим эле, потому что свободный график, убагында келип баланы мектептен алып, убагында келип курсаны тоюгузуп коюп кайра чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болгондугунан ушул жолду тандадым эле да. Ушул жол менен иштеп, ушул жол менен жан багып келатканбыз. Сбербанк карталарыңызда не деп чыгат? Сбербанк картадан Кыз жибек Болотбековна деп же Кыз жибек Райымкулова деп чыгат. Буйруса туугандар, акырына чейин эмне болгонун, кандай болгонун бардыгын маалымат берип турабыз. Эжеге жардам берип коелук туугандар. Мен эми Москвада болгондугуна байланыштуу, мен барып жайынан тартып бир маалымат алып бере албадык. Мына онлайн болсо дагы
уже возможность калбады деп атат эже дагынчы. Өз негизи ошо 15 бир ай мурда эле өз негизи обращение кылып чыгарган жакшы болмок экен эже. Аманда туруңуздар туугандар, биримдикте болуп эжеге көмөк көргөзүп коелук. Жалгыз бой эже экен. Үй бүлөм багам деп таксиде иштеп ушундай эми кырсык, бул машина мингендер жакшы билет. Бул Кашкалактын ортосунда бул нерсечи. Эч кимге мындай нерсе башына салбасын. Аманда туруңуздар туугандар. Рахмат эже. Ишиңизге ийгилик. Силерге да рахмат, ишиңерге ийгилик. Сага особенно рахмат ушу кой деп ушу акырына чейин сурап чалып, акыбалымды эме кылып, кайрылың эже деп колдоп келгениң үчүн аябай чоң ыраазымын сага Иса. Особенно сага рахмат эже. Мейли. Алланын ыраазы үчүн мейлиңиз эже. Ыйлабаңыз, баары жакшы болот, мейлиңиз. Связда болобуз эже. Туугандар, анан жакшы жаңылык. Эмгек.ру аттуу кыргыздардын сайты ачылды. Бир нерсе сатсаңыздар, бир нерсе алсаңыздар, кыргызча Эмгек.ру, Кудай кааласа, кыргыздын керегине жарган бир сайттардан болсун. Как Авито, как Юла, как Лалафо дегендей, ошол сыяктуу. Бул мигранттарга өтө керектүү болгон сайт болуп, Кудай кааласа эми иштеп чыкты кыргыз байкелери тарабынан. Эмгек.ру кыргызча. Аманда туруңуздар. Комментарийга ссылкасын коюп коем. Ошол жерден кирсеңиздер сразу кирип кетесиз Play Marketке. Скачать этип, кеңири колдонуңуздар.